Азыр самолет учатканда байланганга жалып кетти, сынып кетти самолетчу. Эндер паника. Көз самолет мондоп калды. Тез чыгат, ойлонбоз. Келет келчү. Эч ойлонбоз. Все нормально. Вот там люди. Калтыраңыз, эч коркпоңуз. Баары жакшы болот буюрса. Самолет мондоп калды арасыңар. Да, страшно было. Это коркунучтуу болду. А не волнуйтесь, все будет нормально. Керастен кетти, мен. Атылар самолеттин дөңгөлөгү канаты сынып кетти. Ачың алып кетти ичинечи, мейлим. План аман калдык. Муну азыр учуп туруп, учанытканда сынып кетти, карабайсың мындай. Ошко түшкөндө сынганда эмне болмок? Мындай бир жаңы самолеттен албайсыңар ушунча болгондойчу. Муну ар дайым айтып келебиз, дөңгөлөктөрүн төдепчи. Мен кызыма көзлөк дейм. Муну карасаң бензинде төйлөп мартанчы. Бензинде уже төйлөтүш. Дай түшкө дай. Жаш баланы мага койсоңуз. Атылар самолеттин дөңгөлөгү канаты сынып кетти. Ачың алып кетти ичинечи, мейлим. План аман калдык. Муну азыр учуп туруп, учанытканда сынып кетти, карабайсың мындай. Ошко түшкөндө сынганда эмне болмок? Мындай бир жаңы самолеттен албайсыңар ушунча болгондойчу. Муну ар дайым айтып келебиз, дөңгөлөктөрүн төдепчи. Мен кызыма көзлөк дейм. Ушул жерден азыр биз көрүп атасыңар, бизде как раз учактын канаты сынып, кайра кирген учурда, ушул биздин карнашдан отуруп калдым да. Асманга алгансыңар турба билетти. Канча сом алгансыңар негизи алганда? 3900. 3900 алгансыңар турба? Мен 4100. 4100. Саат канчада келдиңер бул жака? 2:30, 2:35 келди. Вылет канчада эле? 3-төн 5 мүнөт өткөндө. 2:35те булар келгенде жаап салган асман. Жапкандагы булардын билетин ясно же, бирөөгө сатып берет дагы, ошол деп жаап салганда, булар дагы кайра башка билет алган. Дополнительный билет канча алган? 7000. 6820. Мындайда урматтуу ошол биздин авиакаттанда иштегенде, биринчиден Бишкектен ошко учарда, же Бишкектен либо башка жака учарда. Жолду карасаңар, жанагы односторонний болуп калган. Бул 1 пробки Бишкекте, 2 келиш өтө кыйын, 3 ушуну эстеш керек. Келип эле 5 мүнөт деп жаап койгон туура эмес негизи. Жарым саат мейлим, кээде кыргызчылык болот да, туурабы, кеч калып калат, ошону түшүндүрүп туруп эле билеттин кайра өзүнүн убагында учуп турган жакта. Бизде просто көнүп калганда, жана пассажирлерди коюп койгончу. Бепте эле бирөө келип, билет жок бирөө келет. Анан ал попутчикте мына ошонун биздин жарандарыбыздын билеттерин сатат ошолорго. Алар учуп кетет да, булар эптеп калып калат да. Бул эртең күн акыркы жөпөштө күн келет негизи. Мен могу видеону чыгарбайт деп, чыгарганга туура келди. Мындай мен башымдан далай өткөн да. Ошондуктан мындай кырсык болот экен. Мындай кырсыктан Алла таалам баштан ары кылсын негизи. Аэропортто турасыз, канчалаган адам турат ошол жерде. Канчалаган иностранецтер турат да негизи. Мен мисалы уже учкум келбей калды. Ошондуктан урматтуу асманга мисалы мен албайм ачат. Кээден алып калышат да. Асманга мисалы алсаң, мына мен бетине айтайын силердинчи. Саат 3-кө десе, кааласаңар 5-ке жылдырып койсоңор. Кааласаңар учпай койсоңор да. Азыр задерживается же. Сейчас задержка да асман? Сейчас задержка. Мына? Ой, тездетке алдык го. Мына 4:30 болду. 4:30. Азыр уже 4:46 болду. Силер уже тезик калсаңар кайра? Да. Bizde ana mындай болот да азырчы, например, хорошо биз болсо, мына жаштарыбыз акчабызды таап алабыз да. Биз жарым саат мурун келсек, 5 мүнөт мурун эже келиптир, 3 баласы менен. Акыркы акчамы алдым. Апам при смерти больницада жатат деп балдарга жалдырап ыйлады. Алар жок. Азыр биздерин
срочно болуп акчабыз бар болгон үчүн биз алып кеттик. Ал эже 3 баласы менен эчте ыйлаган бойдон калды. ошол эжелердин ыйлары менен мына самолеттин канатына сынып кетти негизичи. Эми билбейм кандай болот, бирок мына бул авиа каттамдар боюнча ошо авиа агентствого урматтуу бийлик өкүлдөрү ушулар контролдоп койду, биз айта бердик, телевизия бүттү да силергечи. Кайра эле туруп эле билетти бир күнгө 4000 сом алсаңар, кайра эле эл унуткандан кийин кайра 5,5-6 миң. Мисалы мен билетти канча алганымды көрсөтүп коеюн силерге. Дайым берсең балам, кызым берсең. Сейчас. Аз мели, сейчас 1 минут азыр. Мисалы билеттин канча алгандарымды өзүнө көрсөтүп коеюнчу. Мисалы могу видеону мисалы сөз түрдө ушу видеодон жекесин туура көрдүм да, жетсин ушуну. Үнүзчү. Билет. Мына акыркы билет мына. 7450, 8300 билет алдым менчи. Мына. Бул кийинки мына бүгүнкүлөрүм. Кичине ойлонсоң го мына мен факт менен көрсөтөм силерге. 7450ден 2 билет алдым. 5900ден 2 билет алдым. 8300дөн алдым. Кичине ойлонуш керек да бул жан барынчы. 6820дан алдык азыр. 6820. Ал эже айтат, еще мындай дейт. Мен ошо 35 минут мурун келдим. Эже айтты. 35 минут мурун келдим. Мен алдымда ошо регистрацияны жапкан кыздар алдыман туруп басып кетти, жабып дейт. Айтып коелачы десе, идите, туда идите деп бизди пешка кылды, мен балдар менен жетишпей калдым деп айтты. Бул биринчиси, экинчиси мына кечээ күнү Тахмина деген биздин блогер душу да. Анан ошо жанагы регистрация кылган жерде орус кыз турат. Анан тиги орусча айтат. Тахмина кыргызча жооп берет да. Анан качан десе, я не понимаю кыргыз деп атат. Ал жанагы кыргыз кыз унчукпа да, эми урушкусу келген жок. Кыргызча түшүнбөй мен анда орусча үйрөнүп келген атпай. Ошонун сыңарында кичине койгондо биз Кыргызстандабыз. Ар бир сотрудник кыргызча да билсин керек болсо, орусча да билсин да. Анан мен кыргызча не понимаю деген сөз бул кыргыз өтпөйт. Барыңар чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кырсык болду. Бул чын айтканда чоң эле окуя да. Бул катастрофа десе болот. Мындайды көрбөгөн кыргыз, мындайды көрбөгөн мен өтө эле катуу безап калдым өзүмө. Бул Алланын сыноскесин түшүндүм. Бул мен кабылдашыбыз керек да негизи. Мен болгон бул жерден азыр келип алып бүт оюмду топтоп анан келдим. Мен неге 3:45 болду, бул 4:10 чыгып кеттик. Мен ушуга чейин турдум. 5 саат, 6 саат. Мен анткени ошол жерде пассажирлерин кетирбей койду. Анткени мен пост чыгарып коюп, сизден башканы укпайт экен, сиз кетпеңиз суранычы деп сурангандар болду. Неге? Анткени 4 баласы менен келип учкандар болду. Баласы операция болуп, учам деп келген бала болду. Мен билгендерден Оштон Анжанга Оштко учуп, Оштон Анжаңдан нары Ташкентке кетип, дальше кете тургандар болду. Эми көп мындай нерсечи. 180 адамдын ар кандай өзүнүн проблемасы бар эле уча тургангачы, жакшылыкка учаткандар бар эле. Мен бул жерден айтарым, бул кысыкты бир шлакылык мамиле болгондой эле болуп калды. Анткени биринчиден уча элек жатып эле такырында текшерүүдөн өтпөгөнү бизге мен билип аттым да. Отуруп аткан эң акыры мен чыктым да. Чыгып ушунча чоң учак, самолет, ушунча адамды кантип көтөрөт деп учуп кеттим. Учуп аткан кезде жүрдү, ичи ысык. Эми невозможно, ичинде кондиционер жок. Учкандар билесиңер. Учуп атканда эле какой-то бир 3:45 жылды 3:49 4 мүнөт аралыгында да учуп барып разгон алган жерге барды. Ошол разгонго чейинки баратканда эле уже дарс деп түштү. Өтө катуу уда менен, мон менен эле катуу болду. Катуу болгондо эле окон жок, потому что ремен бар да. Ушунда биз силкиндик, ичине уже мындай чаңып түштү, туман кошулуп түштү эле. Керосин жыттанганда мына ушунда мен өзүм чындап корктум. Анткени кызым бар эле. Керосин жыттанганда уже чыгайын десем ходдор жабык, бүт бара жабык, ичи ысык. Тушта бир эшик, артта бир эшик бар. Болгону аварийка бар. Мен болгону стюардессларды гана көрдүм. Ушу эки кыз, бир бала да. Анан мына жерге азыр бир пост чыгарып коюптур. Летчик герой депчи, тежеттикинчи. Каягына герой. Ошо летчик ким экен биз көргөн жокпуз. Летчик герой болсо биринчи чыкпай эле, чыгып эле, успокойтесь, паника калтырбагыла деп чыкмак турабы? Аллага шүгүр, ушул жерде мээримдүү апалар, ошо жигиттер бар экен. Же болбосо ошол жерде турган стюардесслар өздөрүнүн паника калтырбагын суранды. Ичинде арабтар отурду, ыйлап атты жанындагыларчы. Эми баары өтүп кетти, мейли кырсыктай болосун. Баягы Алланын сыноосу болгон үчүн бул бешеңизде бар экен. Мындай окуялар Европада боло турган болсочу, ошонун представители чыкмакта.
Урматтуу элим, кечирип койгула, бул кырсык экен, бул техника экен, кечирип койгула деп суранып элден алып келип компенсациясын төлөп берип анан кылмак да. Булар эмне кылды? Түшүрдү, түшүргөндөн кийин тамак берди дейт. Тамак берген окшойт. Тамагын деле жеген жебегенди өзү деле эмес. Камады, анан эл менен айтыш башташты. Кантип айтышты? Эмне кылабыз десе, биз билбейбиз, анан мынтесе, ким чечет? Азыр мынткеле кете берле үйүңөргө, кантип кетебиз? Мен билбейм кантип кетесиң. Такси менен келсе, такси менен кеткенде, автобус менен кеткенде деп атканда элдер анан жабылып баштагандан эшикке чыктык. Эшикте чыгып баягы мени кетирбей коюшту. Эмне дегенде, сиздин подписчигиңиз көп экен, сиз чыгарган үчүн эл көрүп кетти, сиз кетпеңиз деп суранып алышты. Кетпеген жокмун мен дагы. До конца туруп бердим. 5 саат турдум ошол жерде. Акыры бир представитель келди, жаш жигит. Ал деле оюн айтты. Мен айттым, урматтуу аты Канат деди. Канат мырза, эмне айтчы, эмне кылабыз? Биз учабызбы, эми учпайбызбы? Кантебиз, мына үйлөрү жоктор бар экен, булар конокко келгендер бар экен. Последний акчасына 10 000 сомго билет алган экен, 84 сомго билет алган экен. Булар эмне болот, айтчы? Десе, билбейм. Мен айттым, раз сен представитель болсоң, именно ошо тежеттин жетекчисине жекип кой дедим. Хотя ушулардын комиссиясын төлөштүн кереги жок. Болгон эртеңки рейс берип койгула, учуп кетсин. Керек болсо булар алган билеттин акчасын кайтарып берип, силер салып койгула дедим. Жок. 9:20 учасыңар деди. Кечкисин. Бирок ал да уверен мен билбейм. Бирок мен азыр өзүм 9:10го, саат эртең 9:10 билет алдым. 8200 алдым. Skyfull алдым, ачык айтам. Мага азыр гана мына көрсөтүп коеюн. Мага билет келди, мына 9:10 билет. Мен тежеттикине 8400 сом алган элем бүгүнкүгө өзү. Эми баары бүттү. Мейли, ушунча болду. Билет кымбат. Эмне үчүн кымбат? Мен түшүнбөйм эмне үчүн кымбат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу биздин ажыбыз Садыр Нуркожоевич. Бизде бир гана тежет эмес, тежет, Асман, Номад, Авиатрафик, Skyfull көп дагычы. Неге булар баарын күнөө албайм, конечно, бирок мен бүгүн ушу тежет менен болгон окуям болгон үчүн ушуну айтып коеюн. Неге билеттер кымбат? Неге башында Асманды чыгарганбыз, мамлекеттик деп чыгаргансыздар, 2000 сомдон деп чыгарган беле. Мен 2000 сомдон билет ала элегиме 2 жылдан ашып кетти. Даже может 4-5 жылдан ашып кетти. Мен өмүр ала элекмин 2000 сом дегенгечи. Бул өтө жок нерсе да. Бул просто жомок. Ушу жомок айлантпай эле ушул жагын бир карап койбойсуздарбы? Же эмне биз ушу 4-5 адамды эле багып жүрөбүзбү? Же болбосо ошол авиакомпаниялардын баарын жоготкула дагы, бүт бар мамлекеттик ачкыла дагы, пожалуйста, бир сценаны коюп койгула. Мен аны үйрөтө албайм, конечно. Бирок бүгүнкү болгон окуя өтө шылакыл. Чыккандан кийинкиси дагы отурабыз биз. До сих пор азыр эч ким, бирөө такси менен кетти, бирөө кетпей койду, бирөө тойго качып керек экен эле бара албай калды. Мен да бара албай калдым мисалы. Эми эртең учамбы, учпаймбы, аны бир Алла билет дагычы. Алла дагы жашар күнүбүз бар экен. Эгерде ойлосоңор, ушул самолет көтөрүлгөндө же кичине бир разгон алганда катуу эмне болмок? Анда эчтеке калмак эмес анда. Искра чыгып, керосин төгүлөт. Абада бул сын кетсе эмне болмок? Мейли, түшүп атканда эмне болмок? 180 адам набат болуптур, каза болуп калыптыр деп атап коймок, бүттү унутулмак бир айдан кийинчи. Муну алдын ала үчүн мен ушу пост чыгарып атам. Мен дабы жыл айтам. Тез жет авиакомпаниянын жетекчиси чыгып кечирим сурашкын дейли. Элден сурасын. Сурабайбы? Анда сотко чейин барыш керек. Мен көрүп аткан ар бир 180 кат алуучу мен баары менен Инстаграмга кат алган, баары менен уже азыр связь кылып атабыз. Биз заявление жазабыз биздин атыбыздан дагы. Пока кечирим сурамай сайын. Компенсация деген нерсени мага төлөп эле койгула. Менен башкасын баарын төлөп бергиле. Мага Кудайга шүгүр. Мен өзүм неме кылбайм. Мен кызым экөөбүзгө кереги жок. Болгон ушу элдин талабынан ошончо запкы дедиңерби, стресс, нерв, мынандай адам бир чочоганда билесиңерби кандай ооруга чалдыгат. Болбоду энди сахарга чалдыгат. Бүгүн силер көбүн сахар кылдыңар. Көбүн жүрөгүн ооручан кылдыңар силер бүгүнчү. Из-за того, что силердин самолетуңар эски, силерге эмне алып койгонсуңар самолетту, адамдарды өлтүрүш үчүн алдыңар силерчи. Адамдардын акчасын алыш үчүн алдыңар. Каякта бир паланча бүгүн 10 000 сомго чейин алыптыр, көтөрүлүптүр.
менде да бир 4 минуттагы видео бар, мен аны азаттыкка берем, ал 2 кыздын видеосу. Алар 3-төн 5 күн учмак экен, 2:35 келип калыптыр. Жарым саат убакыт бар. Көз алдынча чыгып коюптур. Ошонун билетин башка бирөөгө сатып коюптур. Ушундай нерсе качан токтойт? Урматтуу жетекчилик, ушул аэропорттордун жетекчилиги ким чечет буну? Бирөө жарым бар, чече ала турган. Элдин үнүнүн атынан мен сүйлөп атам мына. Мен эч кандай мамлекетке каршы сүйлөгөн жокмун, дагы айтам. Мен болгону оюмду эмес, мен болгону ушу элдин айтканын айтып берип атам, өзүм көзүм менен көргөндү айттым мен. Самолеттин ичинде мен болдум. Жанагы летчикти герой кылып койдуңар. Каягына герой? Биз летчикти көргөн жокпуз. Герой жок ал жерде. Герой бере турган болсо, эки стюардесса кызга бергиле героизмин. Ошол түшүрүп атты. Летчигиң чыккан жок ошонун ичиненчи. Мен көргөн жокмун ишни. Анан сөз түрдө мына биздин дагы бир жол, 4-үнчү жол айтам. Тезжет авиакомпаниясынын негиздеген адамы элге чыгып, кечирим сурап, керек болсо ошол элдин баарынан өзү менен байланышып алсын. Менин оюм ким кандай колдойт, менин үнүм бийликке жетет деген ниеттемин. Мен дагы бир жолу айтам, мен Аман Ибраев, Кыргызстандын алпарчысы катары, эл адамы катары, элдин эрке улу катары, мына бүгүнкү кырсыктан кийинки өзүмдүн оюмду айтып атам. Мен дагы айтам, мына 3 колум, мына жер уже наркоз менде. Келатканда, эми өзүмдүн баары айтып эле коеюн. Телефондун жазысын окуп албай калдым. Оказывается, это было шоковое состояние. Казыр жакшы, Кудайга шүгүр. Эми бир момент болду ушундай. Анан биз самолеттин ичинде отурганда гана бул окуянычы. Сырттагылар кепкилер мен ойлойм, негатив жазыштары мүмкүн. Жазсаңар жазгыла. Бирок силерге дагы ошондой жазгандарга бир апат келип калат, ошону түшүнөсүңөр. Жазыштын кереги жок го дейм, жазсаңар оюңарды жакшы гана жазгыла. Ассалому алейкум да бир жолу. Урматтуу Тезжет, биздин билеттин акчаларын кайтарып берип койгулачы ушанчы. Мен кызым экөөбүзгүн кайтарып берип койгула. Мен эле эмес, мага окшогон учкандардын көбүн кайтарсаңар, көбүн кайтарып каалагандай кылдасаңар да, кайтарбай. Мен күлкүм келет да. Эртеси мен өзүм Skyfall менен акча кылып келгем. Ошого айткан сумманы кайтарып койгула. Ошо өзүбүз эле сумманы кайтарып койгула, башканын кереги жок. Мындан ойлогола, аман бул слишком какой-то бир 16.800 сомго мунтаттыр деп. Жок, андай эмес. На принцип бул. Кайтарыш керек да, туурабы? Кандай акысы бар? Мындай өздүк инцидентти кылышып, кечирим сурабай, еще плюс биздин акчаларды бербеген бул кандай тварь компания бул?